Саламатсыздарбы окуучулар? Биология сабагына кош келиңиздер. Бүгүн сиздер биология сабагында гүлдөр дүйнөсүнө саякат жасайсыздар. Анда эмесе класска киребиз дагы орундуктардан орун алабыз. Дайым ачык кабагым, дайым даяр сабагым, саламаттык каалаймын. Саламатсыңарбы балдарым? Саламатсызбы. Отурабыз. Маанайлар жакшыбы? Анда эмесе бүгүнкү сабагыбызды баштайбыз. Келгиле эмесе маанайыбыз жакшы болсо, биз дагы өзүбүздүн маанайыбызды көтөрүш үчүн жагымдуу маанай тартуулайбыз. Келиңиз, ордобуздан турабыз баарыбыз, Анда эмесе бүгүнкү сабагыбызды үй тапшырманы толуктоо менен баштайлы. Кана эмесе биз үй тапшырмага эмне өттүк эле? Өтүлгөн темада кол көтөрүп, топторго. Айбеке. Үй тапшырма чанактуулар тукуму берилген. Чанактуулар тукуму экен. Чанактуулар канча үлүштүүгө кирет? 2 үлүштүүлөргө кирет экен, Биз чанактууларды үй турмушта колдонобузбу? Чанактуулар эмнелерди колдонобуз? Ыйман? Тамак кылганда. Тамак кылганда. Ким аттарын атап берет? Жок азың билбейбизби? Бир чанактууларды, бир үлүштүүлөрдүн түркүмүнө киргендер эмнелер? Эт жейбизби? Эгер эт жебесек да жашайбыз да, бирок эттин ордун баскан эмнелер бар экен? Кол көтөрүп жооп беребиз, Ошолорго эмнелер кирет экен? Чанактуулар. Чанактуу дегенде экөөсү ачылганда, эки тарапта тең? Эмнелер кирет? Кана айтайлычы? Жер жаңгак. Бурчак, Дагы? Демек, жашоодо биздин эттин ордун баскан дан азыктары биздин тамак ашта колдонгон, Бизге көп калорияларды берген. Асой, соя, маш, бурчак, төр бурчак. Силер тамак ашты ушуну колдоносуңарбы үйдө? Жакшы, отурабыз. Демек, үй тапшырма сиздерге абдан түшүнүктүү болуптур. Мен силер жасап келген, дан азыктарынан жасап келген экскез сүрөттөрүңөрдү баалап, өзүңөргө электрондуу күндөлүккө баалап коёмун. Анда эмесе бүгүнкү үй тапшырманы баалоо үчүн мен сиздерге атайын топтор менен иштөө жана өзүнүн иштөө башындагы баалоо гүлүбүздү таратабыз. Бул гүлдүн баалоосу жыл сабагыбыздын жыйынтыктоо учурунда кимдин гүлү ачылып жакшына курулуш керек. 2 топко берем учурдан, Ушул учурдан пайдаланып, эң жакшы топтун жооп бергендерге килей берем. Ар бир алган упайыңар гүлдүн желекчеси болот. Ар бир упай желекче болот. Желекче силер канчалык сабакка жакшы жооп берген сайын, мен бирден желекче берип, силер ал жерге чаптайбыз да. Акырында, сабактын акырында кайсылкама байчечекейдин жоогазынын кимдин гүлү ачылып, кимдин гүлү толукталды экен. Мисалы, бүгүнкү темабызды азыр өтөбүз. Гүл өзү желекчелерден турат да. Аталык, энелик, ошол желекчелери толукталыш керек. Демек, бүгүн үй тапшырмага абдан жакшы даярданган кыздарга дагы топтор менен балайын, Айбике, силерге бир желекче,
Бул сага желекче. Айбек экен, а? Рыйман. Бул топко бир эле желекче болуп калат экен. Эми сабактын жүрүшүндө бул желекчелерди утуп алыш үчүн биз активдүү катышышыбыз керек. Демек, жаңы теманы баштоордон мурун сиздер менен доскадагы сүрөттөргө көңүл бурабыз. Ылдыйында эмес, жогорудагы сүрөттөр эмнени көрүп турабыз? Бул эмнени билдирип атат? Бир саны, а? Жандагы сүрөт? Эмненин үлүшү? Демек, бир өзүңө тиешелүү кесиндени алса үлүш болот экендигин түшүндүк. Бул парта, а? Дагы? Класста, а? Бул? Канча гүл турат бул жерде? Бир гүл турат, а? Кийинки? Көп гүл. Акырында эмнени байкап атабыз? Ошондо биз сөздөрдү бири-бирине улаштырбайынчы эмне пайда болот экен? Бир үлүштү кол көтөрөбүз, бир үлүштү класс калып. Лилиялардын эмнеси? Лилия гүлдүүлөрдүн, разный түстөр да? Лилия гүлдүүлөрдүн тукуму экен. Анда эмесе бүгүнкү темабызды силер сүрөт менен чечмелеп, биз ребус катары колдонгон темабызды сыр сандык катары ачып алабыз, а? Демек, биз кайсыл теманы өтөт экенбиз бүгүн? Бир үлүштүүлөр классы, лилия гүлдүүлөр тукумун өтөт экенбиз, Анда эмесе лилиялар түркүмүнө кирген Кыргызстанда легендарлуу биздин эң кызыл китепке киргизилген китеп. Анда эмесе сабагыбызды кызыктуу, сулуу, кооз гүлдөрдүн бири Айгүл гүлүнүн видеосуна көңүл бурабыз, Айгүл гүлү бул дүйнө жүзүндө өтө сейрек кездешкендиктен ал Кыргызстандын белимети болуп эсептелинет. Лилия гүлдүүлөр тукумуна кирет. Бийиктиги 80 сантиметрден 1–1,5 метрге чейин жетет. Ал эми тамыры яз түптүү гүлдөр түркүмүнө кирет. Ал эми гүлү коңгуроо сымал формада болуп, ачык кызгылт сары же нуттой сары түстө болушат. Гүлдүн ичинде көз жаш деп аталган чоң шөдүрүм тамчылары болот. Көпчүлүк кызыккандар азыркы кезде үйлөрүнө өстүрүп, кооздуктарды жаратып, адамдарды суктандырып жатат. Демек, видеого карап эмнени түшүндүк? Видеодон эмнени байкадык? Айгүл гүлүн кандай түстө экен? Айгүл гүлүн желекчеси кызыл, сабагы жашыл болот экен. Ал Кайсыл жерде көрдүк видеодон? Кайсыл жерде өсөт экен алар? Баткенде, а? Дагы отурабыз. Дагы кошумчалайбызбы? аларды үйлөрүнө дагы коздоп, бар жоогуна тамактырып, Азыркы кезде үйдө ошол Баткенге жакын өрөөндөгү жашаган элдер үйлөрүнө да кооздук үчүн эгип башташыптыр, а? Демек, Айгүл гүлү эмне үчүн Айгүл гүлү кызыл китепке киргизилген? Мухаммед? Айгүл гүлү бул ошо хандын Айгүл деген хандын кызы болот. Хандын кызынын аты Айгүл болуп, ал бир сулуу жигитти башык болуп алат. Анан ошо жигит согушка кеткенде согуштан кайтпай өлүп калат. Анан Айгүлдү аркасынан 40 кыз куулайт. Куулаганда жардам барып, өзү секирип, өзүн өзү өлтүрүп алат. Ошол кезде Айгүлдүн каны жерлерге, таштарга чачыраганда, ошол жерден Айгүл деген гүл өсүп чыгат. Анан айтып кой, а? Нурыйман айтсын, макулбу? Нурыйман, сен дагы толуктайбыз. Айгүл гүлү күн жарыкта жерди карайт. Күн батканда айды карап Мында бир толук маалымат, а? Анда эмесе Айгүл гүлү боюнча жакшы маалымат алсак, боюнун узундугун видеода ал канча айда бир жолу болот,
Биз дагы сабактын жүрүшүндө биздин фенология илимибизди байкоо жүргүзгөндө дагы айтып өтөбүз, канча жылдык экен, канча айда, канча жылда, канча мезгилде айгүл гүлү гүлдөп, кайсыл айда гүлүн гүлдөтүп, кайра төгөрүн сабак учурунда билип өтөбүз. Анда эмесе бүгүнкү темага көңүл бурабыз, Анда эмесе балдар, экранга көңүл бурабыз. Бүгүнкү тапшырмабыз 1-3 классынын, 1-3 классынын лилия гүлдүүлөр тукумуна. Эмнени көрүп турабыз? Бул кайсыл гүл? Жугазын. Кийинки гүлүбүз? Кийинки гүл Нурниса? Кайсыл гүл? Силердин атаңдаш тобуңардын гүлү турат, Байчечекей гүлү экен, Демек, лилия гүлдүүлөр байчечекей. Эмне максатта бул сабакты өтөбүз? Биз максатыбыз жөнүндө таанышып алабыз. Сабактын жүрүшүндө 1-3 өсүмдүктөрдүн негизги белгилерин, анан лилия гүлдүүлөрүнүн тукумунун өзгөчөлүктөрү менен таанышат экенбиз. Лилия гүлдүүлөрүнүн өкүлдөрү, түзүлүшү жана жаратылыштагы маанисин окуп үйрөнөт экенбиз. Лилия гүлү кандай экенин байкадыкпы сүрөттө? Байкадыкпы? Биз турмушта көргөн гүл бекен. Эми жабык уруктуулар жалпы түрдө биз өткөнбүз. Жабык уруктуулар. Мен үй тапшырманы 2-3-дөн баштадым, Демек, жабык уруктуулар өзү 2 түргө бөлүнөт экен. 2-3 жана 1-3. 2-3дө эмнелерди көрүп турабыз? 1-3дө эмнени көрүп турабыз? Айырмачылыкты карагылачы, сүрөткө карап. Жазууга карабайбыз, сүрөткө карайбыз. Эмнени көрүп турабыз? Айтабыз. Экүлүштүүлөрдүн тамыры өзөк тамыр болот экен, 1-3 тамыры чачы тамыр. Чачы тамыр болот экен, отурабыз, Демек, биз 1-3дө бул эмнени сүрөтү? Эмнени сүрөтү? Бурчак, бурчак түрүндө. Ал бул эмнени сүрөтү? Пияз. Эми силерге суроо. Демек, сөзүнөн дагы, сүрөтүнөн да көрүнүп турат. Эгер бурчакты 2ге бөлсөк, эмне болуп атат? Силер жер жаңакты 2ге бөлсөңөр эмне болот? 2. Пиязды 2ге бөлсөк 2-3 болобу? Жок. Ошон үчүн эмне деп атайт экенбиз? 1-3 классы баары окшош болот экен пиязга. Бирок эмнеси менен айырмаланат? Бири гүл, бири тамак ашка колдоно турган, алдыңарда эмне турат? Булардын тамыры эмнеден турат? Чачы тамыр. Алдыңардагы кооз гүлдөр турат, Алардын тамыры дагы кандай болот экен? Турмушта колдонобузбу? Гүлдү эмне үчүн колдонобуз? Нурниса? Сулуулук, кооздук үчүн, Алдыңардагы жашылчаларды эмне үчүн колдонобуз? Артур? Тамак ашка кошконго колдонобуз, Демек, алардын пиязы бир түптүү чачы тамыр баары топ болгон менен, бирок алар 2 түрдө бизди жашоодо колдонулат экен. Кийинки видеого көңүл бурабыз. 1-3 классына лилия гүлдүүлөр тукуму жана дан гүлдүүлөр тукуму кирет экен, Биз бүгүн ошолордун ичинен лилия гүлдүүлөр менен таанышабыз. Эми лилия гүлдүүлөр биз эмнеси менен көбөйөт дедик? Кошумча тамыры. Пиязы менен, түбүндө пияз, Ошол пияздын ичинде эмнелер жайгашкан экен? Окуйбуз кана. Башында эмнеси бар экен? Жалбырагы кантип жайгашкан экен? Кантип? Жарыш, кезектешип, улам биринен бирине өтүп жайгашкан экен. Демек, бул вегетациялык түркүмүнө кирет экен. Кийинки лилия гүлдүүлөрүнүн генерациялык органы. Генерациялык органына көңүл бурабыз. Лилия гүлдүүнүн аталыгы канча экен? 6. Санайбыз, Эмне үчүн 3+3 деп айтып атат? Жооп беребиз. Бир тизмекте 3, бир тизмекте 3 жайгашканда 3+3 деп атат. Желекчеси канча экен? Желекчеси 6. Энелиги? Энелиги 1 экен, Буну кайсы органга атайт экенбиз? Кайсыл?
генеративдик орган деп атайт экенбиз. Бул кайсыл гүл? Мандалак. Орусчасы тюльпан, биз жок азын деп атайт экенбиз. Биз жок азын. Жок азын гүлүнүн кооздугу жана сен айтып өткөн, азыр силер айтып өткөн 3+1 3 деген мына. Эмнеси экен 3+1 3? Тажычасы. Бул А деген белгибиз аталыгы канча экен санайлычы? 6 экен, Bunun içinde sizlerge сүрөттө чоң кылып көрсөтүп коебуз. Ал энелиги. Энелиги кайсыл? Жылдыз. Демек, пияз уруктуулар кызгалдак дедик азыр, Кызгалдак бышып жетилгенде, аны биз үзүп, уруктарын жыйнап албайбыз. Ал ошол жерде калат. Эмне болот ошол жерде? Кол көтөрөбүз. Ал төгүлүп ош жерге түшөт, анан ал көбөйүп кетет. Чаңдашуу жолу менен көбөйөт, Уругун төккөн мезгилде шамал аркылуу ал ар жерге барып учуп конуп, ошол жерде байыралып көбөйүүгө жөндөмдүү экен. Эми бай чечекейди укканбызбы? Мезгилде чыгат. Жаз мезгилинде отурабыз. Даниэль, аларды малдар жешеби экен бай чечекейди? Малдар жешпейт алар. Жешпейт. Эмне үчүн? Бай чечекей өзү мындай сулуу болуп турганы менен ичинде улуу зат болот. Малдар жешке ошо коркуп, улуу болгон үчүн жебейт. Дагы бир аты кайсыл экен? Эдуард экен. Эми жаратылыштагы мааниси менен таанышып өтөйлү. Жаратылышта биз айткан гүлдөр, лилия гүлү кооздук үчүн, бири-бирибизди кубантыш үчүн ар түрдүү түстөрүн өсүмдүк катары тигилген, биз аны кооздук үчүн иштетебиз. Ал эми алдыңардагы сарымсак, алдыңардагы пияз тамак аш катары колдонот экенбиз. Ал эми кээ биркү лилия түркүмүнө кирген өсүмдүктөр, булар дары, дармек катары колдонушат. Сабактын жүрүшүндө активдүү катышып, улам суроолорго, темаларга жооп берип турган үчүн топторду бирден упай менен баалап өтөмүн. Биз көп түрдүү гүлдөр менен тааныштык, жашообуздагы кооздук үчүн, сулуулук үчүн, биздин кубанткан, маанайыбызды көтөргөн гүлдөр үчүн гүлдөр туурасында ырларды билебизби? Ким айтат? Сабина? Кыштын карын жарып чыгып, бай чечекей гүл ачат, жаз келгенин жар салгансып жерге көркүн чачат. Пияз деп аташат ашканадан, пайдаң тийип таам бересиң аш тамакка, кат-кат тонуң алтын баштуу падышадай, касиеттиң дары болот ар бир жанга. Азаматтар бүгүн күнүмдүк турмушта колдонгон пияз, чеснокторго да ыр айтса болот экен, кооздоп. Анда эмесе кийинки тапшырмабыз топтор менен иштейбиз. Биринчи топ бай чечекей тобуну айтайын. Бай чечекей бул кайсыл гүл эле? Лилия гүлү. Демек, лилия гүлүнүн канча тажычасы, эмнелерде турат, сабактары эмне, жалбырагы кандай түзүлүшкө ээ экен, энелик, аталык жана чөйчөкчөлөрүн айырмалап бөлүп, атап жазып беребиз. Топ менен активдүү катышабыз, себеби биз бааланабыз. Азыр фломастер берем. Ал эми экинчи топ лилия гүлдүүлөр түркүмүнө кайсылар кирет? Аларды атап өтөбүз дагы, ар бирине токтолбосок да, 2-3-үнө токтолуп, сүйлөп, сөздөп жазып беребиз. Макулбу? Анда эмесе бай чечекей тобунун даяр болгон тапшырмасына көңүл бурайлы. Булар эмне жөнүндө даярдашты экен, сүйлөп берсин. Лилия гүлү жөнүндө даярдандык. Лилия гүлүнүн желекчеси алто болот. Энелиги 1 болот. Аталыгы алто болот, аталыгы деле. Бул мөмө кутучасы, бул уругу болуп саналат лилия гүлүнүн жалбырагы догосумал болот. Догосумал болот экен, Лилия гүлүнүн чөйчөкчөсү жок болот. Чөйчөкчөсү жок болот экен, Дагы башка маалымат айтабызбы лилия гүлү жөнүндө?
Эми Жуугазын тобунун даярдаган тапшырмасына көңүл буралы, эмне жөнүндө сүйлөйт экен? Лилия гүлдүлөр төмөнкүдөй түрлөргө кирет. Биринчи эле спаржа, маймунчок, мандалак, жогазын, сарымсак, пияз. Андан кийин күрөш. Муну кулунчак деп да атасак болот. Кыргызстанда 13 түрү бар. Булардын баары чачы тамырларга кирет. Лилия гүлдүлөр түркүмүнө чачы тамыра, бар жогунун уруктары эмне экен булардын? Дөмүрлөрү пияздай болот экен, Демек, Жуугазын тобунун тапшырмасына дагы азаматтар отурабыз, Ар бир топтун берилген тапшырмасы боюнча абдан жакшы даярданганбызда, демек биз теманы жакшы түшүнгөн үчүн, жакшы информацияларды Лилия гүлүнүн эң жакшы түшүндүрүп берген үчүн, Байчежекей тобуна 2 упай, ал эми Жуугазын тобуна 2 упай беребиз, Гүлдөрүбүздү баарыбыз толуктаганга аракет кылабыз. Суроону окуйлу, Лилия гүлүндө тукумундагы өсүмдүктөр кандай тамыр системасына мүнөздүү экен? Кандай мүнөздүү экен? Баарыбыз жалпы түрдө айтайлычы, кайсы тамыр мүнөздүү? Чачы тамыр. Биз сабак учурунда, сабактын жүрүшүндө кайсы гүлдөр менен тааныштык? Сарымсак. Эми доскага көңүл бурабыз, Лилия гүлүнүн азыр силер атап өткөн органдары бар экен, Демек, пияз гүлдүүлөр экен. Ошол пиязы, сабагы, жалбырагы эмне деп аталат экен? Вегетациялык орган. Ал эми гүлү, чөйчөкчөсү, уругу эмне деп аталат экен? Репродукциялык орган турду. Ошол Лилия түркүмүнө кирген тамак-аш катары колдонгон сарымсак менен пияздын дагы Лилия гүлдүүлөр түркүмүнө киргенин таанышып алдык. Биз Жуугазын гүлү менен таанышканбыз. Эми карайбыз булга. Бул гүл менен таанышпызбы? Бунун аты эмне деп жазылып турат? Карга көз. Көздөрү дагы карга көз билинип турат, бирок Лилия түркүмүнө кирген, булар токойдо, көлөкөлүү жерде өскөн, кооз гүл болгон менен өзүнөн уулуу затты чыгарган өсүмдүк жана гүл экенин байкадык бул дагы. Кийинки биз таанышкан Лилия биздин Кыргызстандагы эң кооз гүл, Айгүл гүлү менен тааныштык, Демек, сабактын жүрүшүндө акыркы жыйынтыкта биз сиздер менен көбүнкү слайдка көңүл бурабыз, Негизги түшүнүк. Бир үлүштүүлөр жөнүндө тааныштык, Өсүмдүктөр түйүлдүктүү бир урук үлүшү болуп жалбырак жарыш же дого тарамыштанган чачы тамыр системасы болуп эсептелет. Сиздер азыр топко бөлүнгөндө мына ушул тапшырманы жакшы түшүндүрүп бердик. Эми пияз түп, сабагы кыска, жана жалбырагы жакшы өрчүп, азык зат топтолуп, өсүмдүктүн нескен? Өркүнү экен. Кийинкиге кутучасы, өсүмдүктүн мөмөсү бышкан кезде кутучанын ичинде бышып жетилген өсүмдүктөрдүн мөмөсү эмне деп аталат экен? Кутуча. Кутучасы кайсыл жерде экен ошондо? Гүлдүн. Чөйчөкчөсү, кутучасы. Ошол жерде көбөйүү жүрөт, ошол жерде гүлдөрдүн аталык энеликтери байкалуучу жер экен. Демек, тема түшүнүктүү болсо, биз ушул сабакты фенология бөлүмүндө биз бул жерге көңүл бурабыз, Фенологиялык байкоо деген эмне? Фенологиялык байкообуз ар бир эгилген өсүмдүктүн күндөрү сөзсүз жазылат. Сиздерге бүгүнкү фенологияны түшүндүрүү жолу менен кийинки сабакта сиздер дал ушул тапшырманы аткарабыз, Демек, биз бир үлүштүү жөнүндө сөз кылтабыз. Бул биз жакшы көргөн тюльпан гүлү, Жуугазын, Жуугазын гүлү пиязын эккенде, мына карайбыз. Пиязын эккенде бул 3 күндүк. Ушул эле Жуугазын гүлү канча күндүк болуп турат экен? Карайбыз. 12 күндүктө канча жалбырак чыгарыптыр? 1 жалбырак. 29 күндө канча жалбырак чыгарат экен? Аябай кызык бекен. Эми күтөбүз, ай күтөт экенбиз. Мына биздин тюльпаныбыз ачылайын деп калды. Мына ачылайын деп мына гүлү даяр болду да. Ошол 1 ай 17 күндө биз бир үлүштүү гүлдү Лилия гүлүн же тюльпан гүлүн же Жуугазын гүлүн мына ушундай фенологиялык изилдөөлөрдү, байкоолорду жүргүзүп, биз өзүбүздүн жакшы көргөн гүлдөрүбүздү байкоо менен көрүп
өзүбүзгө тажрыйба топтоп практикалык иш жасасак болот экен. Кийинки тапшырмада силер дагы ушундай кызыктуу фенологиялык бөлүмдү, фенологиялык бурчту жасап келүүнү сөзсүз силерге тапшырма беремин. Экранга көңүл бурабыз. Биз фенологияны көзүбүз менен көрдүк, фенология практикасын. Фенологиялык изилдөөлөрдө биздин Кыргызстандагы Айгүл гүлү боюнча кыскача видео болот. Силерде түшүнүп калыш үчүн экранга баарыңар көңүл бурабыз. Гүл экен. Карайбыз. 1 жылдыкта 1 эле жалбырак ачат экен. 2 жылда 4 жалбырак ачат. 5 жыл Айгүл гүлү боюнча. 6 жыл, 7 жыл дегенде Айгүл гүлү 7 гүлү менен гүлдөп жетилет экен. Ошол үчүн булар көп жылда бир гүлдөө этабы узак болгондуктан Айгүл гүлү ушунчалык баалуу гүл жана кызыл китепке киргизилген экен. Бүгүнкү сабакта канчалык деңгээлде жакшы түшүнгөнүбүздү, силерге эмне эсте калды, сабактын кайсыл учуру пайдалуу болду, кайсыл учуру сиздерге ошону биздин бүгүнкү быйтыкчабыз сиздерди баалоо системасы менен жагымдуу маанай менен тартуулап жатат. Демек, бул карточка ар бириңиздерге таратам. Эгер силер сабакты жакшы түшүнгөн болсоңор, силер жашыл карточка менен белгилейбиз. Жок, мен сабакты орточо деңгээлде жакшы түшүнө албадым десек, сарыны. Ал эми бүгүнкү сабак сиздерге такыр эле түшүнүксүз болсо, кызыл белгиге жазып, бул быйтыкчанын алдына алып келебиз. Эмесе, баарыңыздарга ушул быйтыкчаны таратам. Демек, абдан жакшы. Бүгүнкү сабакта абдан түшүнүктүү силер үчүн. Жашыл белгини абдан баарыбыз белгилеппиз. Бүгүнкү алган сабагыңар сиздерге да жугумдуу болсун. Демек, бүгүнкү баалоонун натыйжасында аябай активдүү катыштыңар, азаматсыңар дейм. Эми топтордун баасы менен кана Сабина топтогу гүлүбүздү алып келебиз. Аруке. Бул жерге эле турабыз, Биздин гүлүбүз толукталды. Бул жерде Демек, бирилиштүүлөрдүн гүлү келип чыгып тура, себеби аларда канча желекче бар эле? 6 желекче. Аруке? Биздин гүлүбүз толукталбай калды. Демек, бүгүнкү сабагыбыздын натыйжасында активдүү катышып, биздин Байчечекей тобунун гүлү толукталды. Баарына кол чабабыз. Ал эми Жоогазын тобу дагы аябай жакшы катышты. Кийинки сабакта булардын дагы гүлдөрү аябай сонун болуп ачылат деген үмүттөбүз. Бабалардын салтын улап келген уңгуу жол. Биз сыймыктанабыз.